мени каралап подкуп болгон деген маселелерин айтышып атат да. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы булар далилдеп атат. Ушул сиз 2,5 жылдан бери отурган жогорку кеңеште азыркы ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Эгерде ушундай тенденция менен кете турган болсо, биз Кудай буйрса жакшы нукка түшөбүз деген ойдомун. Ушул мандат маселеси боюнча кенен маектешмекчибиз. Эми бизге эң эле негизгиси ушу элибизге ушул иштей турган мыйзамдарды иштеп чыгыш керекпиз да. Саламатсыздар урматтуу жалпы Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович мырзага интервью алган келип турабыз. Алдыда ушул мандат маселеси жана ушул Бактыбек Каныбековичтин жазган мыйзам долбоорлору, алдыдагы пландары боюнча кенен маектешмекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Айтсаңыз, ушул акыркы убактарда сиздин мандат маселеңиз боюнча бир канча соттук отурумдар болуп атат. Кандай болуп атат ошол күндө? Бүгүнкү күндө эки инстанциядан өтүлдү. Биринчи инстанциядан чечимди ошол Чойбековдун баягы протоколундагы баягы жокко чыгарылсын деген сунушу канааттандырылды. Жакын арада деле 9 апрелде шаардык сот дагы биринчи инстанциянын баягы ошол баягы чыккан тыянагы канааттандырылсын деген чечим чыгарылды. Ошол эки сот болду. Эми жогорку сотко барып, өзүбүздүн укугубузду далилдегенге аракет кылабыз. Буга чейин ушул сизге мандат берген Борбордук шайлоо комиссиясы мандатыңызды берген да. Ооба. Анан эмне себептен ушул 2 жыл өткөндөн кийин мындай маселе козголуп аткан? Азыр эми Борбордук шайлоо комиссиясы дагы булар айтып атат, алар дагы өзү тастыктап, далилдеп атат. Бул мыйзамсыз экендиги. Бүгүнкү күндө дагы биринчи инстанцияга, экинчи инстанцияга ошол Борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү арыз менен кайрылып, өздөрүнүн баягы мыйзамдуу жагын алар дагы өздөрү баягы күрөшүп атат да. Эми ага болбой эле ушундай нерселер боло берет экен. 2 жыл эмес, 2,5 жыл болуп калды. 2,5 жылдан кийин ушундай бир иш болгон экен. Ошонун негизинде ошол баягы бирөөлөргө токулган иш боюнча мени каралап, ошолдо подкуп болгон деген маселелерин айтышып атат да. Ал балдар дагы бүгүнкү күндө жогорку сотко чейин соттолуп, 5 жылдан сырттан соттолуп, 50 000 сомдон баягы айып пулдарын төлөтүп салган да. Ошонун негизинде айтып атат. Бирок ал балдар биздин баягы шайлоо учурундагы компаниябызда же агитатор болуп катталбаса, же болбосо биздин штабтын баягы акчасынан акча берилбесе, көчөдө эки адам алыш бериш кылып атса, биз ага кандай тийишебиз бар деген нерселерди далилдеп тактап берип атсак деген болбойбу. Ушундай иш алып барып атат. Ушул токуп атат деп атпайсызбы? Ооба. Кандай маселе ушул? Кимдир алар? Бул эки жаш бала. Бирөөсү ошол Аманат партия, Талаш шаардык Аманат партиясынын депутаты болчу убагында. Ошолор якобы Чойбековдун атынан 4 000 сом берди деген бир жала жаап, бир иш токушкан да. Ошонун негизинде мага байланыштырышып атат да нерсеничи. Ошондой. Эми ал дагы соттук отурумдарда ийгилик каалайбыз сизге. Ооба. Айтсаңыз, ушул 2,5 жыл аралыгында сиз кандай маселелерди көтөрүп, кандай мыйзамдарды жаздыңыз? Эми жалпысынан 14 мыйзам долбоорун сунуштадык. Анын ичинен 5 мыйзам долбоору жеке өзүм сунуштап, үчөөсү жогорку кеңештин жалпы жыйынынан колдоо таап, президентибиз колдоп, 3 мыйзам толугу менен иштеп атат. 2 мыйзамыбыз болсо азыр жалпы жыйындарга даярдалып такталып атат да. Кудай буйрса бияктан жалпы жыйындан колдоо тапса, президенттин кароосуна барат, бул дагы колдоо табат деген ойдомун да. Андан тышкары 9 мыйзамдын соинициатор болдук. Жалпы жонунан ушундай. Жалпы жонунан сиз мыйзамдардын басымдуу бөлүгү кайсы багытта жазылып атат? Эң негизгиси мындай бүгүнкү күндө керек болуп аткан, элибиз абдан кыйналып аткан маселелерди камтыганбыз. Эң биринчи бул энергетика боюнча мыйзамы. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билгендей, айыл өкмөттөрдүн бюджети аздыгына байланыштуу
жанагы столба мамычаларын, зымдарды бүгүн айыл өкмөтүнүн бюджетинен каралып, буга чейин айыл бюджети ошол каржылап келчү да. Бирок баягы салып берүү, зым тартып берүү кайра эле ошол бизден энергетиктер кылчу да. Биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып, биз айтып атабыз, энергетикага байланыштуу болгон курулуштардын баарын өзүңүздөргө алгыла деп атабыз. Айыл өкмөттөрдү кыйнабай, элди кыйнабай, бүгүнкү күндө билесиңер, ар бир көчө болсун, жаңы конуш болсун, элдер өздөрү акча чогултушуп, ошо мамычаларын, зым чубалгыларын өздөрү алып атат. Ушундай болбош үчүн баягы бул электр энергиясы бул товар болгонуна байланыштуу силер шарт түзүп бергиле деген мыйзамды киргизип атабыз. Кудай буюрса бул өтүп калса жакшы, мындай элге пайдасы тиет эле. Экинчи мыйзам долбоору бул социалдык фонддун 2% топтоо бөлүгү боюнча. Бул бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер 10% соц фондко төлөгөндө анын 2% өздүк баягы топтомдун счетуна түшөт да. Ошол топтомдун счетуна түшкөн акчаны, каражатты баштапкы сумма катары жеке менчик курулуш компаниялардан үй алганга болот деген мыйзамды киргизип өттү. Кудай буюрса президент да кол коюп, бул иш уже мыйзам иштеп баштады да. Бул абдан жакшы, себеби бизден мугалимдер, врачтар жана башка кызматкерлер үй ала албай жатпай, мынакей Кыргызстандын эң бир орчундуу маселелеринин бири үй алуу маселеси болуп атат да. Ошого абдан жакшы өбүлгө түзөт деп ойлойм. Себеби дегенде бул мыйзам топтоо 2% топтоо бөлүмү 2012 жылы кирген. 2012 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин топтолгон акчанын орточо саны 350-450 миң сомдун тегерегинде акча болот да. Бул абдан эле жакшы өбөлгө болуп атат. Ошону алып биринчи баштапкы суммага төлөгөнгө мындай Кудай буюрса мыйзам жол берет бүгүнкү баштап. Көп биздин жарандарыбыз үй алганга мындай укуктуу болот да. Эми айтсаңыз, Бактыбек мырза, ушул сиз 2,5 жылдан бери отурган жогорку кеңештеги азыркы ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Эми жалпы жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө мен баа бере албайм, себеби деген мен ошол менин кесиптештерим менен чогуу биргеликте иш алып барып атабыз. Жалпы бааны эл берет. Эл берип, эл өзү баалаш керек. Ошон үчүн колубуздан келишинче ошол элге пайдалуу мыйзамдарды киргизгенге аракет кылыш керекпиз деп ойлойм мен өзүм. Азыр ушул өлкөдө жүрүп жаткан өнүгүүлөр, деги эле саясат кандай болуп жатат? Сиздин бааңызда кандай деп баа бересиз? Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, мына акыркы жылдары биздин бюджетибиздин саны баягы көрсөткүчтө абдан жылдан жылга бийик болуп баратат. Бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлоймун. Эгерде ушундай тенденция менен кете турган болсо, биз Кудай буюрса жакшы нукка түшөбүз деген ойдомун. Алдыда дагы сиздин кандай пландарыңыз бармы? Депутат болуп турсаңыз, буюрса кыргыз элине, мамлекетке дагы кандай мыйзамдарды сунуштап, кандай өзгөртүүлөрдү, кандай маселелерди көтөрүүнү план жасайсыз? Эми бизге эң эле негизгиси ушу элибизге ошол иштей турган мыйзамдарды иштеп чыгыш керекпиз да. Элге керектүү мыйзамдарды. Биздин дагы бир оюбуз бар, ал жөнүндө дагы бир өзүбүздүн бир 5-6 долбоорлорубуз бар. Эми Кудай буюрса келечекте ал долбоорлордо дагы ушундай болуп, бир өзүңүздөргө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ишке ашкандан кийин баягы жарыялайбыз деп ойлоп турам. Кудай буюрса мындай мыйзам чыгарганда ушу элге пайдасы тие турган мыйзам болуш керек да. Анан баягы кагаз жүзүндө кала бере турган мыйзамдар, азыр баарыңыздарга маалым болгондой, андай мыйзамдар көп да. Бирок элге, элдин пайдасына тие турган мыйзамдарды иштеп чыгыш керекпиз да, жалпы жолдон. Өзүңүз айтып атпайсыз, ушул кагаз түрүндө кала турган мыйзамдар кажет эмес депчи? Ооба. Бүгүнкү күндө сиз кандай карайсыз, кандай көрөсүз? Элге кандай мыйзамдар эң маанилүү болуп жатат азыркы учурда? Эми мындай болуп атат да, бүгүнкү күндө эле комитеттин жыйынында, тармактуу комитеттин жыйынында мыйзамдар келип атат да бизге, мыйзам долбоорлор келип атат. Баягы 1 литр бензинге 1 сом кошуу боюнча. Анан жанагы шиналарды утилизация боюнча, анан майлоочу жанагы майларды кайра иштетүү боюнча биз айтып атабыз, бул баягы салыктар эмес, кирешеге баягы киргизебиз, 1 сом киргизебиз деп атабыз. Бул деген нерсени токтотуп атабыз да, болбойт мындай нерсе. Мына элибизде азыр бир аз оор болуп атат.
бензиндин баасы бүгүнкү күндө дагы бийик болуп атат. Анан дагы биз 1 сомдон кошсок бул нерсе болбой кала турган. Ушундай мыйзамдар абдан көп да, элдин баягы чөнтөгүнө кире турган мыйзамдарчы. Ошондой мыйзамдарды бөгөт коюш керекпиз деп ойлойм да. Айтсаңыз, азыркы учурда мына жолдор боюнча көп маселе көтөрүлүп атат да, бул сапатсыз салынып калган же башка сөздөр айтылып атат да. Албетте. Кандай болот? Албетте, эми Кыргызстан боюнча ушул күнгө чейинки эң көп мындай акча сарпталган тармак бул жол, анан энергетика болуп саналат да. Анан жолду да өзүңөргө маалым болгондой, биздин куруучулар жайы менен салганга аракет кылышат дагы, бирок кайра эле жаз чыгар менен баягы ээрип калып атат да жолдорубуз, жаңы жолдорубуз. Абдан мамлекетке мындай абдан мындай олуттуу деп айтсам болот да, мындай баягы терс жактарын алып келип атат да. Бюджетибизге дагы баягы мындай катуу урон болуп атат да. Ошон үчүн ушундай нерселерге сапатына да абдан көңүл буруш керекпиз. Анткени сапаттуу битум алыш керекпиз да биз. Кымбат болсо да сапаттуу битум алып, сапатын караш керекпиз. Биз 10 километр салбай, анда бир 2 километр салайлы. Мындай сапаттуу жол салыш керекпиз да. Ошол жолдун сапаты кепилдиги 20-25 жыл болуш керек. Бизди бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп аткандай 1-1,5 жылга жетпей эле баягы жолдорго мындай талкаланып калып атат да. Жана да айтып кетчү нерсе болду да, бул биз жалпы ошол шайлоо учурунда 10.378 добуш алдык да биз. Биздин 34,5% болуп атат. Бул 3/1 бөлүгү болуп атат да. 3/1. Эгерде мен мыйзамда так даана жазылып турат, эгерде кайсы жерде бир округда 3/1 бөлүгүнөн алган талапкер депутат болобу, башка жумуштар мененби, кандай бир себептер менен депутаттыктан кете турган болсо, ал жерде кайра шайлоо болуш керек деген мыйзамда бакыйт жазылып турат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе болсо, мен 10.378 добуш алып атсам, менден кийинки талапкерлер 7.000 тегерегинде добуш алат. Бул 3.000ге жакын айырмачылык болуп атат да. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн баягы сиздердин мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин ошол талас элинин шайлоочуларына да кайрылып кетет элем. Баягы элдин менин укугумду өзүм аракет кылып атам баягы коргоонго. Бирок элдин укугун тебелегенге чакырып кетем да. Себеби дегенде 10.300 деген шайлоочу шайлады да. Жан дили менен баягы өзүнүн баягы жүрөгү менен шайлады да. Ошон үчүн ушундай жагында бир карап коюшуңарды мындай өтүнөм да, элдин атынан. Чоң рахмат Бактыбек мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков мырза болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бактыбек мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Айла жок колдон келбейт экен, эч кимдин башына салбасын мындайды. Мен көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруйм, ошондуктан боюм өспөй калган. Сколиоз оорусу менен ооругандан бери жашоодон үмүтүм үзүп койдум эле. Оңолуп келаткандарды көрүп, үмүтүм жанданып, силерден жардам сурайм кыргыз элим, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мага орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн 9 апрель 2024 жыл. Менин уулум Баяман 19 жашта, көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруп келет. Жаралганына өзү да нааразы болуп кетет. Урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, кайрымдуулук кылып койсоңуздар. Ассалому алейкум кыргыз элим, менин атым Баяман, мен 19 жаштамын. Мен көптөн бери сколиоз оорусу менен ооруйм, ошондуктан боюм өспөй калган. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Карталар өзүмө караштуу, Мбанк өзүмкү. Номерин аяк 19 Баяман А деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Номерин аяк 7871 Айзирек Р деп чыгат. Өзүмдүн эжем болот. Ишеничтүү, баары кармаган орозоңуздар кабыл болсун.